Алматыда элдик толкундоолор дагы деле тынчы элек. Бүгүн 5 январда Казакстандын Алматы шаарында толкундоолор дагы деле тынчы элек. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, учурда митингге чыккандар аскердик техникалардын жарымын алышты деген видеолор тарап жатат. Казакстандын Актөбө шаарында күч түзүмдөрү митингчилерди кармоодон баш тартышты. Казакстандын Актөбө шаарында күч түзүмдөрү митингчилерди кармоодон баш тартышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Казакстандын Актөбө шаарындагы полиция кызматкерлери эл менен бирге өздөштү. Миңдей адам акимчиликтин жанында турушат. Алар жылынуу үчүн от жагынып жатышат. Кечээден бери митингчилер облус акиминин кетишин талап кылып жатышат. Кыргызстан Казакстанда абал курчуй турган болсо, чек арада тийиштүү чара көрүлөрүн билдирди. Кыргызстан кыргыз-казак чек ара тилкесинде абал курчуп кете турган болсо, тийиштүү чара көрөт. Бул тууралуу 5 январда Азаттык радиосуна өлкөнүн чек ара кызматы билдирди. Мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн улук офицери Асылкерим Абдиевдин айтымында бардык түзүмдөр, анын ичинде кыргыз-казак чек арасында жайгашкан түзүмдөр 30 декабрдан бери жаңы жылдык майрам күндөрүнө байланыштуу күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы коңшу өлкөдөгү кырдаалды жана чектеш аймактарды көзөмөлдөп турат. Кырдаал кырчуган учурда Ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана башка мамлекеттеги органдар менен биргеликте тиешелүү чаралар көрүлөт. 2 январда Казакстанда газдын кымбатташына байланыштуу башталган нааразычылык акциялары күчөп, 5 январда өкмөттүн отставкага кетүүсүнө алып келди. Учурда акциялар бир катар шаарларда уланып жатат. Касым-Жомарт Токаев өлкөдө түзүлгөн абал үчүн күнөөлүүлөрдү атады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев газдын кымбатташына каршы нааразычылыктан улам түзүлгөн кырдаал үчүн өзгөчө күнөө өкмөттө, энергетика министрлигинде жана Коммунайгаз, Казакгаз компанияларында деп эсептейт. Бул тууралуу ал 5 январда өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында айтканын Аккордо билдирди. Казак президентинин сайтындагы соңку маалыматка караганда, Токаев Алматыда жана Маңгыстау облусунда өзгөчө абал жарыялангандан кийин кырдаал бара-бара оңолуп баратканын, күч органдары өз милдеттерин ийгиликтүү аткарып жатышканын айтып, аткаруу бийлигинин эң негизги иши катары көрсөтүлгөн инфляцияны ооздуктоо аткарылбаган бойдон калганын белгиледи. Өлкө башчысы өкмөткө газ өндүрүү боюнча койгон тапшырмалары да тийиштүү деңгээлде аткарылбай жатканын белгилеп, көгүлтүр отундун азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу, турак жай жана коммуналдык төлөмдөр боюнча маселелерди карап чыгуу тапшырмасын берди. Жаңы өзгөн Актау баштаган бир нече шаарларда газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан башталган. 4 январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орал жана башка шаарларда да болду. 5 январга караган түнү айрым жерлерде митингчилер полиция менен кагылышты. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу жана кулак тундуруучу куралдар менен аткылашты. Нааразычылыкка чыккандардын айрымдарын полиция кармап кетти. Өлкөдө интернет чектелгени кабарланды. Полициянын автоунаалары өрттөлүп, Маңгыстау менен Алматыда өзгөчө абал жарыяланды. Алматыга 19 январга чейин коменданттык саат киргизилди. Өкмөт отставкага кетип, айрым жогорку кызмат адамдары иштен алынды. Казакстандын өкмөтү отставкага кетти. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирди. Тийиштүү жарлык 5 январда Аккордонун сайтына жарыяланды. Расмий кабарга ылайык, өкмөт башчынын биринчи орун басары Алихан Смайылов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркалайт. Өкмөт мүчөлөрү жаңы курам бекитилгенге чейин өз милдеттерин аткарууну улантат. Казакстандын жаңы өзгөн Актау баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланууда. 4 январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орол жана башка шаарларда да болууда. Акциянын катышуучулары өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды айтып жатышат. 5 январга караган түнү айрым жерлерде полиция менен кагылышуулар орун алды. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу жана кулак тундуруучу куралдар менен аткылашты. Асман шаарын Тимур Фазиев курат. Элит Хаус курулуш компаниясынын мурдагы башкы директору Тимур Фазиев Асман шаарына долбоордун жетекчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу ишкер Instagram баракчасына жарыялаган. Анын айтымында план боюнча шаар 1,5 миллион кишиге эсептелген, бирок дагы көбөйүп 1 миллион кишиге өсөт деп күтүлүүдө.
Долборго бир нече инвесторлор тартылып, алар менен тыгыз иштешип жатышканын айтат. Тимур Фазиев бул инвесторлордун аты жөнүн ачыктаган жок. Сөз 10-20 миллиард доллар жөнүндө болуп жатат, деди Тимур Фазиев Асман долбоорунун баасы тууралуу. Ал ошондой эле өлкө бийлиги ар кандай башка долбоорлорго да 100 миллиард доллар тартып жатканын кошумчалады. Кайсыл долбоорлор боюнча экенин да айткан жок. Шаардын курулушу ушул жылдын жаз айларында башталат. Фазиевдин айтымында курулуш болжол менен 5-8 жылга эсептелген. Я назначен руководителем проекта большого города, современного экогорода. Осман называется, на Иссык-Куле. Это будет новый город на 500 тысяч человек. Есть возможность расширения еще плюс 500 тысяч человек. Итого будет миллионник, целый большой город. Ожидается эко-город. И мы сейчас под него очень тесно работаем с несколькими группами инвесторов, которые заинтересованы участвовать в строительстве. Это будет очень интересная работа, это будет очень интересный эко-город, свежий воздух, яхты, пляж, грубо говоря, горы, лыжный спорт. Хотим все это объединить и сделать такой, знаете, современный, как в Алмате. Был когда-то Алмата столицей Казахстана, а потом появилась Астана. Поэтому имейте в виду, мы сейчас вплотную работаем над этим городом. Называется Осман. Свежий воздух, свежее чистое небо. Так что имейте в виду. Я являюсь официальным директором дирекции Османа при правительстве Кыргызской республики. Так что вот так вот. Можете поздравить. Спасибо, пишут огонь, пишут супер и прочие вещи. Я родом оттуда, пишут ребята. Мы в ближайшее время собираемся выезжать туда с целой делегацией, где мы будем полностью, значит, в общем, вплотную рабочая группа формируется уже. Со вчерашнего дня меня назначили. Так что вот, работы будет очень-очень много. По строительству стоимость проекта очень большая. Речь идет о 10-20 миллиардах долларов. Для многих людей это деньги не посильные. Многие думают, что невозможно в Кыргызстан привлечь столько денег. А сегодня мы поработали еще с нашей командой стратегической на уровне руководства страны, на уровне премьера-министра, где мы сейчас разрабатываем стратегию привлечения в Кыргызстан 100 миллиардов долларов. И на 100 миллиардов долларов мы готовим проекты, очень большие проекты, такие глобальные проекты. With